Саламатсыздарбы? Мен Атыжан Мыдрисаков. Мен мындан 8 күн мурун Жалал Абадта болгонмун. Жалал Абадта ошол Жалал Абад облустук төрөт үйүндө Талайбек кызы Милана аттуу кызды келинди. Ошол кесарево сечение менен төрөткөндөн кийинки ошол операциядан кийин жанагы 13 сантиметрден ашыгыраак труба, мындай алганда шланг ичинде калып кеткендиги жөнүндө айтканмын. Ал боюнча сиздер эгерде туруктуу көрүүчүлөрүм болсоңуздар түшүнөсүздөр. Жумшактан ич оору, катуудан тиш оору жаман. Ар бир курттаган, сынган же түшкөн тиш каарылыкты чакырат да сулуулукту качырат. Ошондуктан тишке кам көрсөңүз, тиш сизге кам көрөт. Москвада жүргөндөргө Ваш стоматолог клиникасынын филиалдарына кайрылууну сунуштайм. Кааласаңыз Достоевский метросунан түшүп, Самотечная 17А дарегине барасыз. Же Рокоссовский метросунан түшүп, Открытое шоссе көчөсү 14 дарегине баш баксаңыз болот. Анда адистер акысыз кеңеш беришет. Ыдырыс Исаковдун атынан барсаңыз, тиштериңизди 20% арзандатуу менен даарылап беришет. Ал боюнча биз прокуратурага, ошол эле Жалал Абад облустук прокуратурасына кайрылганбыз. Ошол Милана аттуу кыз менен биргеликте барып. Андан бери 8 күн өттү. Бирок ошол 8 күндөн бери иш мындай канааттандырарлык алдына жылбай атат деп Милана бүгүн кайрадан кайрылыптыр. Ошон үчүн биз бул темага ушул аягына чейин кайрадан дагы кайрылганга туура келип атат. Азыр иш кандай болуп атат? Биз барган учурда ошол облустук прокуратуранын өкүлү айткан эле. Биз бул ишти өзүбүздүн көзөмөлүбүзгө алабыз. Бул ишти биз нары бери теппейбиз. Биз ушул облустук прокуратура өзү тергейт деп дежурный баягы нөмөтчү прокурор өзү арызды кабыл алган болчу. Бирок ошол арыз түшкөндөн кийин эле Жалал Абад облустук прокуратурасы Милананын арызын шаардык прокуратурага тээптир. Шаардык прокуратура азыр ошол эле арызды алып туруп Жалал Абад шаардык милициясына тээптир. Бирок азыр Милана менен биз өзү менен сүйлөшүп көрдүк. Ал айтып атат, бизге баягы сурактын протоколун берген жок дейт. Ишти тергерден мурун жанагы соттук медициналык экспертиза дайындалыптыр. Бирок ошол соттук медициналык экспертизаны дайындоо тууралуу протоколдун токтомдун копиясын дагы буга берген эмес да. Кечээ күнү тергөөчү мени чакырды, жабырлануучу катары сурак кылды, же экөө катары сурак кылды, билбей калдым. Сурактын копиясын мага берген жок. Соттук медициналык экспертизага материалдарды жиберип жатып, ошол жерге протоколдогу суроолорду мага бир сире окутту, бирок анын копиясын да берген жок. Ал жерде кандай суроолор жазылганын азыр толук эстеп кала алган жокмун. Милананын айтымы боюнча азыр иш Жалал Абад шаардык милициясында тергелип атат. Бирок тергөөчү азыр Милана айткан ошол сурактын протоколун, соттук медициналык экспертизаны дайындоо тууралуу токтомдун копиясын, ошого окшогон жөнөкөй документтерди Милананын колуна карматпай атат да, бербей атат. Мына ошонун себебин сурап көрөлү деп атабыз. Анткени бул мыйзам, бул эреже. Ал прокуратура тарабынан дагы, милиция тарабынан дагы аткарылыш керек. Менин оюмча азыр милиция канааттандырарлык иштебей атат, аны прокуратура канааттандырарлык көзөмөлдөбөй атат. Азыр биздин ошол тергөөчү менен сүйлөшкөн сөздү угуп көрүңүздөр, анан милициянын ишмердүүлүгүнө өзүңүздөр баа бересиздер. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Мен Талайбек кызы Милана чалды эле. Бул азыркы жанагы өзүнүн иши боюнча иш, жанагы операция боюнча иш сиздин колуңузга түшүптүр, билгениме караганда. Ооба. Азыр ошондо иш козголдубу, козголгон жокпу? Бүгүнкү күндө тергөөгө чейинки өндүрүш иши башталган, текшерүү. Башталып, соттук комиссионный экспертизага кеткен. Операциянын консультациясынан алган тарапы боюнча. Ошондо по факту иш козголуп атабы? Демек иш кылмыш иши козголгондугу тууралуу токтом чыккан жок азыр, туурабы же чыктыбы? Азыр соттук комиссиондук дайындоо жөнүндө токтом чыкты. Ошол соттук медициналык экспертизаны дайындоо тууралуу токтом чыгардыңыздар да, туурабы? Демек. Чыгарып, Талайбек кызы Миланага тааныштырдым. Тааныштырдыңыз, бирок колуна берген жоксуз, Эмне үчүн ошол бир кагазды аяйсыздар? Мен түшүнбөйм, ошол бир берип койбойсуздарбы колуна? Мына сенин ошол баягы соттук жанагы экспертизаны
дайындоо тууралуу, медициналык экспертизаны дайындоо тууралуу мына токтом, мына копиясы, мына колуңда деген неге ошол кагазды берип койбойсуздар? Азыр мага чалды. Колуң алдыңбы десем жок дейт. Автоматташтырылган маалымат электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки иши башталды деген кабарлоо талонун алган талайбек кызы. Мелана көмөгүндө. Токтомчу? Токтом менен таанышып кетти. Жок, аны суратпай эле берип койсоңуздар болбойбу? Себеби ал сурашты билбейт да, ал юрист эмес да, ал окуган эмес мындай юридиканычы. Эртең бир жерге барганда бир адвокат же болбосо мага окшогон бирөө сурайт. Мына кана мына кагаздарың кана десең ал жок. Муну эмне кылдың? Берген жок булчу, берген жок булчу, берген жок. А мага мисалы керек эле ошо кагаздар. Эмне үчүн ошону жөн эле берип койбойсуздар дейм да. Аларга тиешелүү нерселер. Алар мисалы кечинде барат, үйүнө барат, окуйт, окуп, түшүнүп, ошол жөнүндө муну мына жака кайтып берсем болот экен дейт. Ал андан ары өзүн коргогонго ал керектүү нерселер да, туурабы? Мен сизге айтып кетип атам го. Жок, ошонун эмне үчүн тааныштырдык деп атасыз, бербейсиздер. Эмне үчүн ошо бир кагаз ушунчалык кымбат турабы? Бул жерде кымбат жана арзан деген вопрос көтөрүлгөн. Макул, УПК жөнүндө сүйлөшөлү. УПК боюнча алганда бериш керекпи, бербеш керекпи? УПК боюнча мен тааныштырдым. Жок, копиясын бериш керекпи, бербеш керекпи? УПК боюнча мага айтып бериңизчи, бериш керекпи, бербеш керекпи? Өтүнүч келтирди. Өзүнүн эрки бул. Кааласа алат, кааласа албайт. Жок, демек ал албайм деп отказ жазып бердиби сизге? Жок. Же баш тарттыбы? Отказ деле алган жок, сураган деле жок. Колунун талон уведомленияны карматкан. Бергенмин. Таанышып кеткен. Таанышып өзү окуп, бул жерде менин кызматтык кабинетимде окуп, таанышып, ушундай суроолор коюлду десем, ооба түшүнүктүү деп туруп, баардыгын эме кылып, өзүнүн далил буюм катары шлангдан өткөрүп, анан кетти. Бирок ошол кетти, ошону күтүп атабыз. Макул, бирок азыр ошол окугандыгы жөнүндө азыр айтты, ал мага тааныштырды деди, мени окутту деди. Бирок мен аны түшүнгөн жокмун, эсимде калган жок деп атат да. Ушундай суроо пайда болот экен да адамда. Жок, кааласа азыр деле келсин, пожалуйста. Эми баласын көтөрүп алып, эми ошол баласынын башын шылктатып, ал көтөрүп жүрбөш керек экен да күнүнүн ысыгында. Анан мына сурактын протоколунун эмеси, өзү неги сурак болдубу, болбодубу? Сурак болду, кол коюлду, бүт. Ошондо күбө катары суралдыбы же ал мындай жабырлануучу катары суралдыбы? Күбө катары суралды бүгүндө. Макул, ошондой болсун. Күбө катары суралсын, бирок күбө катары сурактын копиясы берилдиби, протоколдун копиясы? Анын колуна. Иш козголгондон кийин беребиз. Күбө катарычы? Күбө катарычы? Күбө катары. Күбө катары суралды полный. Жок, мен суралганын түшүнүп атам. Суралгандан кийин ал өзү не деп жазганын, не кандай кагазга кол койгонун ал көрүп кийин деле мындай эме кылыш керек да. Анан бир жерге барып арызданам десе, мынтип менден сураптыр деп айтыш керек да. Андан кийин мисалы көбүнчө биз билебиз да, эми тергөөчүлөрдүн приемдорунчу. Жанагы ал айта берет, биракта өзү каалаган тергөөчү жазып отура берет. Анан аягында кол коюп коюңуз деп бересиздер. И все. Анан копиясын берип койбойсуздар да. Неге ушундай кыласыздар дейм да. Siz көптүк түрдө айтып атасыздар, siz мага эле чалдыңыз же бардыгына чалып атасыз, мен түшүнбөдүм. Мен сизге жеке чалып атам, бирок мен бул бардыгыңыздарга таандык маселе болгон үчүн, бардыгыңыздарда көп эле катталып мен көрүп жүргөн маселе болгон үчүн азыр сизде дагы ушул кайталануутабы деген ойду айттым. Жок, менде эч нерсе кайталанган жок. Эгерде өтүнүч менен кайрылса, бүт материалдар менен тааныштырууга жана көчүрмөлөрүн берүүгө мен өтүнүчүн канааттандырууга деле даярмын. Макул, азыр ошондо сурак протоколун бердиңизби, бербедиңизби? Өтүнүч келтирген жок, ошон үчүн алган жок. Сизге сурак бериш үчүн, анан сизден бир документти алыш үчүн же адвокат жалдап барыш керек, же өзү юридиканы 5 жыл окуп анан кийин барыш керек экен да, анда туурабы? Жабырлануучу. Жок. Анда эмне үчүн берип кое бербейсиздер аны? Не кыласыздар аны? Мисалы ошол мына сен мынантип жооп бердиң, мына сенин сөздөрүң, мына кол койдуң, анан кийин мынеке карындашым деп колуна карматып койсоңуз болбойбу ошону? Же мамлекет кедей болуп кетеби ошодон бир кагазды копиялап чыгарып берип койсоңуздар? Жок, сиз бул жерде мындай суроо менен эмелерди жеткирип атасыздар, мага кедей болуп кетеби, же кандай болуп кетеби? Анан неге аяйсыздар аны? Ал УПКда дагы жазылган болуш керек ошол. Берип койгула мына жабырлануучуга, нени эме кылса, нени сүйлөсө, кантип жооп берсе деп, ошонун протоколдордун баардыгын документтештирип, мына бир копиясы менде калат, бир копиясы сизде калат эжеке деп берип коюу жөнүндө УПКда да жазылса керек. Силер кайсыл мыйзам менен иштейсиңер, мен ошону түшүнгүм келет да. УПК менен иштейсиңерби? Мен сиз менен эгерде жүзмө-жүз көрүшсөк, мен сиз менен тааныштырып деле кетем ошол нерсе. Мага тааныш керек эмес. Мага сиздер
Ошол өзүңүздөрдүн мына жазылган мыйзам, өзүңүздөр коргоп аткан мыйзамды өзүңүздөр аткарып атасыздарбы жокпу деген. Мыйзамды аткарып аткан ошончун юридикалык баа берүү максатында Талайбек кызынын операциядан соң жасалгандан кийин жана ошо түтүкчө ичинде калып кеткендин кимдин шалакылы жана кимдин эмеси аныктоо максатында соттук комиссиондук экспертиза дайындалган. Ошонун комиссиондук экспертизанын корутундусу чыкканда ошого юридикалык баа берип ошол менен иш алып барабыз. Жок, аны эми сиз кааласаңыз дагы, каалабасаңыз дагы кыласыз да, себеби арыз түштү, жабырлануучу алдыңызга барды. Анан мен азыр болгону ошол нерсени сиз кылып аткан учурда, ошону аткарып аткан учурда сизге берилген тапшырманы. Ошону кандай аткарып атасыз? Ошону гана сурагым келип атат да. Копияларды берип атасызбы жабырлануучуга? Жабырлануучуга вообще кандай мамиле? Өзүңүз тааныштырып коесузбу аты фамилияңыз анан кызматыңыз? Тергөөчүмүн. Ошо Талайбек кызы Миланада бүт данныйым бар менде. Сиз азыр өзүңүз даже тааныштырып койбойсузбу мага өзүңүздүн ким экениңизди? Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсүмүн. Аты Ниязбек болот. Ниязбек, фамилияңыз? Мамашев. Рахмат. Сиз өзүңүз тааныштырып бердиңизчи. Менин атым Ыдырыс, фамилиям Исаков, мен эркин журналистмин. Саламат. Рахмат, жакшы калыңыз. Негизи эле милициянын сөзүнөн байкасак болот азыр. Мага атайын өтүнүч менен кайрылса, анан ушул копияларды берет элем деп атат да, эгер көңүл бурган болсоңуздар. Биз милицияга барып, анан мага ушунун копиясын берип кой деп дагы өтүнүч жазышыбыз керек экен да. Мындай формалдуулукка дагы формалдуулук кошуп, формалдуулук өзүнө өзү оожалып ушинтип көбөрө бере турган нерсе болот өзү. Эгерде жөнөкөй жанагы эрежелер, жөнөкөй мыйзамдар аткарылбаса, ошого окшогон бюрократиялык кагаз чогултуу, кагаз көбөйтүү, кагаз талап кылуу күчөйө берет экен. Мен чынына келгенде азыр мисалы өтүнүч жазуунун экенин кээ бир юристтер деле билбесе керек. Азыр Кыргызстандын азыркы билим берүү системасынын шартында айта турган болсок. Анан мага өтүнүч жазып, анан копиясын алып кетиш керек деген милиция, бул тергөөчү кандай тергөөчү мен түшүнбөйм азыр. Сөзүн ачыгы. Анткени эмне болуш керек? Биз Кыргызстанда өзүбүздү өзүбүз коргош үчүн биз юридикалык билимге ээ болушубуз керекпи? А эгерде юридикалык билими жок, таптакыр кат жаза албаган бирөө келе турган болсо, өтүнүч жазышты дагы билбесе, арыз жазышты дагы билбесе, ал жөн эле баягы элдин тепсендисинде милициянын жөн эле мындай көңүлүнүн сыртында калып кетеби анда. Анан бирдеме десең, ал өзү өтүнүч менен кайрылган жок деп анан кутулуп кете береби милиция. Урматтуу мынау Курманкул Зулушев мырза, сиз мындай карайсызбы? Мынау милицияларды көзөмөлдөп атпайсызбы? Мынау тергөөчүлөрдүн кылган ишин, тергөөчүлөрдүн аракетин. Алардан эмне ошол сурактын протоколун кайра ошол сурак берген күбөгө же жабырлануучуга же айыпталуучуга карматып коюш үчүн өтүнүч келтириш керек деген мыйзам барбы сиздерде? Ошондой талап барбы? Эгерде мен өтүнүч келтирмесем, анда сиздер мага ошондой нерсени бербейсиздерби? Урматтуу мынау министр мырза, ички иштер министрлиги. Кандай бул? Мен түшүнбөйм сиздерди. Таптакыр. Мен азыр Жалал Абадта эмесмин, Жалал Абадтан чыгып кеткенмин. Мен азыр Бишкектемин. Ошондуктан ушул окуянын каармандары менен байланышуу жалаң телефон аркылуу болуп атат. Ошондуктан туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Азыр биз ошол эле жанагы Милананы операция кылган врачтар менен кайрадан байланышып көрдүк. Алар айтып атышат. Алар өздөрүнүн күнөөсүн да мойнуна алып атышат. Туура бизден күнөө кетти деп, бирок деп атышат. Бирок медициналык мекемелерди камсыздоо өтө начар экенин айтып атышат. Биринчиден аларга жанагы дренаж деп аткан ошол жанагы келиндин ичинде калып кеткен 13 сантиметрлик жанагы шланг, ал өзү заводской болуш керек деп атат. Ал операцияларда кеңири колдонулат, бирок ал бизге берилбейт деп атат. Акыркы 1 жылдан бери биз аны көрө элекпиз деп атат. Кээде аптекаларда да жок болуп калат дейт. Аптекалардан биз таппайбыз дейт. Өзү негизи дренаж колдоносуздарбы? Ал дренаж жок бизде действительно азыр. Ошол маалда да жок болгон. Жок да ал өзү. Өзү негизи сиз канча жыл иштеген элеңиз? 5 жыл дедиби? Жок, мен иштегениме 10 жыл болду, 8 жыл. Ошо 8 жылдык стажыңызда дренаж колдонгонсузбу? Стандартный дренаж. Колдонгон, стандартный колдонгон. Бизде эле көп эле учурларда, последний ковидный ситуация болгондон баштап обеспечение тендерден өтпөй калып, бизде баягы бүт дары-дармек чыгып тендер аркылуу келет да. Ошо тендерден өтпөй
бизге покупка кылып келген жок. Анан биз баягы өтө оор баягы тяжелый преэкламсия деп коет, ошол учурларда баягы ичинде жидкость көп болот да, суу толуп калган болот ичиндечи. Ошол маалда биз баягы трубканын жоонунан коюшка туура келет да. Анда врачтар өздөрү ар жактан таап келип койгон учурлары да болгон. Качандан бери жок болуп атат эми ошондо? Акыркы 1 жыл болуп калдыбы? 1 жыл, а? Негизи эле ушул дренаж деген жанагы шланг бул баардык эле бир эле төрөттө эмес, баардык эле башка операцияларда дагы кеңири колдонулат экен. Анан ошол кеңири колдонулган нерсе, ошол болбогон жөнөкөй шланг Кыргызстанда жок экен да, Кыргызстанга алынып келинбейт экен. Анан баягы бечара врачтар өздөрү айласын таап, жанагы системадан кесип, анан кыркып алышып, ошону тешип, анан ошону колдонушат экен. Мен ушул жерден суроо бергим келет да, мындай чайханага барсаң, чай болот да. Анан чайнеги болот, пиаласы болот, кашыгы болот дегендей, столу болот, төшөк оруну болот, отура турган. Бул медициналык мекемеге барсаң, анан ошол операция кылынгандан кийинки шлангдын жок экендигин, бул баягы чайханага барсаң, чайнек жок деген сыяктуу сөз да. Кантип чайхана болуп туруп, анан чайханада чайнек жок болуп калат. Же болбосо чайды алып келип туруп, бизде пиалабыз жок эле, пиаланы өзүң алып келесиң дегенге окшогон сөз болуп атат да. Бул атайын барасындай мындай, бул медициналык мекеме, бул жерде мени операция кылат, бардык инструменттери бар, бардык дарылары бар деп ойлойсуң. Бирок Кыргызстанда ушундай экен, биз ага акча бөлбөйт экенбиз. Тескерисинче биз акчанын көпчүлүгүн ошол прокуратуранын имаратын курганга жумшайт экенбиз. Көзөмөл органдарынын имараттарын курганга, көзөмөл органдарына үй курганга аракет кылат экенбиз. Себеби мен мынтип түшүнүп атам эми. Бир жагынан эми түшүнүктүү эле да. Жанагы эгерде силер митингге чыга турган болсоңор, наразылык митингдерин баштай турган болсоңор, күлүңөрдү көккө сапырам деген жетекчилик, ошондой бийликтен анан мындан башка эмнени күтүшүбүз керек? Алар албетте жанагы мектеп курбайт да. Алар албетте медициналык мекемени карабайт да. Алар эмнени карайт? Алар көзөмөл органдарын карайт. Көзөмөл органдарына гана кам көрөт. Көзөмөл органдарына гана имарат курат, аларга үй курат. Көрсө ушундай экен, бул мыйзам ченемдүү нерсе экен да. Мен ушинтип түшүнүп атам. Ушундай эми туугандар, бизде Кыргызстанда ушундай. Милициянын иштөөсү дагы ушундай, прокуратуранын иштөөсү дагы ушундай. Канчалык милицияга, прокуратурага, улуттук коопсуздук кызматына, сот органдарына канчалык кам көрүү күчөгөн сайын буларда элге болгон кайдыгерлик ошончалык өсүп аткандай. Биз канчалык жанагы медицина тармагын, билим берүү тармагын таштап жерге таштап койгонубуз менен ал болгону коррупциялашып атат. Андан кызмат көрсөтүүнүн тейлөөнүн сапаты оңолуп кеткен жок, тескерисинче кетип атат. Эл ошон үчүн азыр медицина темасын абдан катуу талкуулап атат. Билим берүү темасы ошон үчүн абдан куруш турат азыр. Азыр медициналык мекемелердин кайсынысына барып көрсөңүз кезек. Кайсыл мектепке барсаңыз кезек, кайсыл бала бакчага барсаңыз кезек. Ошол эле учурда жанагы прокуратуранын алдына барсаңыз ээн турат. Милициянын имаратына барсаңыз ээн турат. Айрыкча аймактарда. Сотторго барсаңыз, аймактардагы соттордун имараттарына ээн сүрөп турат. Жөн эле сарай, музей болуп турат. Жок, биз баары бир ошолорго кам көрүп атабыз. Бирок ошол эле учурда биз эң зарыл нерселерге кам көрбөй атабыз. Бар болуңуздар.